Үйдө канча акчасы бар адам курбандык кылыш керек. Курбандыкты чалуу деп айтылат. Бул 85 грамм алтын акчасы, алтындын баасында акчасы болгон адам бул 78 миң сом бекен, 80 миң сом ушунда, 80 миң сом тегерегинде ушунча акчасы бар адам, 2 миң доллар жетпеген 1800 доллар ушундай акча. Ошол адам курбандык чалуусу милдеттүү болот. Же 40 кою бар адам, же 30 уюу бар адам, же 5 төөсү бар адам курбандык чалуусу милдеттүү болот. Бул Ханафи мазхабында эле башка алымдар жок, түзүгөрө оокаты болуп бир кой сойгонго жарай турган акчасы болсо, бул курбандык чайга салгандыгы сүннөт деп айтылат. Курбандык кылып жаткан киши бир жыл токтотуп койсо болобу? Бул токтотуп койсо болобу дегени жылына курбандык кылып анан бир жыл келгенде курбандык кылбай койсо деген сөз жок. Эгерде сиз бай болгон болсоңуз, курбандык союңуз милдеттүү адамдардын катарына кошулсаңыз, анда бул убакта токтотуп койгон болсоңуз ошого күнөөкөр болосуз. Анан сиз байлардын катарына кошулбастан туруп эле, бирок өзүңүз мындай Кудай үчүн мындай бир кошумча нафил бир курбандык чалып Кудайга жакын болоюн деген максатыңыз болуп курбандык чалып жүрүп анан быйыл мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, буга эч кандай ла харач, эч кандай кыйынчылык жок. Анан Ханафи мазхабынын мындай уламалардын пикиринде курбандык чалуу кимге важип болот? Бул зекет берүү милдеттүү болгон, орозо битир берүү милдеттүү болгон ар бир бай адамга болот. Мисалы үчүн 85 грамм алтыны бар, же болбосо 85 грамм алтындын акчасы колунда турган адам болсо, бул адамга курбандык чалуу милдеттүү болот. Ал эми башка Шафи, Малики жана Хамбали мазхабында бул ар бир эле ошону союуга мүмкүнчүлүгү жеткен адамдын курбандык чалуусу милдеттүү болот. Демек колуңуздардан келип бай болбосоңуз деле, бирок бир кой союла ала турган же 7 адам чогулуп бир үй союла ала турган мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, курбандык союңуздар, Кудай Таалага жакын болуңуздар. Кедейдин бир тойгон орто баяган деген элибиздин акыл сөзү бар. Коңшуна колоң бир тоюп калган болсо, адамдар митингге чыгып, адамдар саясий бир абалдан чарчап, адамдар бир туугандыкка, биримдикке өтө муктаж болуп турган убакта курбандык кылып, эт кылып, сорпо кылып, элди чакырып, бир жакшы маанай менен тамактанган болсок, албетте булардын бардыгы жакшылыкка алып барат. Ал-абиду ал-инсану абидул ихсан. Инсан жакшылыктын кулу. Эгерде инсанга жакшылык кылсаңыз, эгерде инсанга жакшы сүйлөсөңүз, эгерде инсанга колуңуздан келген кызматыңызды аткарсаңыз, инсан сизге кул болуп берет. Кул болуп берет деген сөзү сиз менен бир тилде, тилектеш болот, дайыма сиз менен чогуу жүрөт деген маселе. Эгер байкебиз курбандык чалса, иниси да чалыш керекпи? Экөөбүз бир үйдө жашайбыз. Эгерде экөөңөр тең бай болуп, экөөңөрдүн тең колуңарда бар болсо, анда экөөңөр эки кой союңар милдеттүү болот, бириники бири өтпөйт. Анан үй бүлөдө бири бай болуп калган жарды болгон болсо, мына ошол бир койдун бардыгы баарына жетиштүү болот. Иншалла бардыгы соопко эгедер болушат. Анан мен кээде элибиздин кыргыз элинин өтө бир же кыргызстандык Орто Азия элдеринин бардыгы, өзбек, кыргыз, тажик болсун айырмасы жок, казак болсун, мындай өтө чөнөкөй элбизде. Анан кээ бирлер таң калат. Мисалы үчүн орозо битир быйыл 14 сом деп жазсак, бир адам келип сандык жанагы орозо битир сандыгына таштайын десе, 15 сом бар экен дагы, 15 сом таштасам мындай бир кабыл болбой калабы деп үйүнө барып, жанагы 5 сомду майдалап келип 14 сом таштап, анан ушуну айтып берген эсимде да. Жок, бул мындай бере турган маселеде берген Кудайга жагыптыр дейт. Эгерде сиз азыраак кембагал болсоңуз, же болбосо экөөңөр чогулуп бир үй союп койгон болсоңор, мындан курбандыгыңар кемип калбайт, балким өтө жакшы болгон болот. Бирок өзүңөрдү кыйнабагыла деген маселе. Колуңардан келишинче аракет кылсаңар, иншалла булардын бардыгы жакшы болот. Байлыгынан карызы көп болсо курбандык чалса болобу? Жок, болбойт дагы кетейин. Бул кандай? Бул бирөөнүкүн чалабы бул? Акчасынан кутулсун, карызынан. Акчасынан кутулуп, андан кийин ажыга барган дагы болбойт. Бул карызы бар адамдарга. Башка бирөөгө садака берген дагы болбойт. Ошол карызынан кутулуп, андан кийин ажыга барсын, андан кийин садака берсин, андан кийин курбандык чалсын. Каза болгон адамдын атына курбандык чалса болобу? Жок. Муну мындай кылат. Курбандыкты өзүңүздүн атыңыздан чалып, кийин ошол пайда болгон соопту каза болгон адамга багыштасаңыз, бул жакшы нерсе болот. Анан өтүп кеткен адам атынан чалганда ал кандай эми атынан кат жазгандай болуп, жок, буга соо багышталат. Ошол союп
Кудай Таалага айтасыз, о жараткан Аллах Таала, мына ушул курбандыкты өзүңдүн ыраазылыгың үчүн союп, курбандык кылып сойдум. Мына ушунун соопторун, пайда болгон соопторду өтүп кеткен маркум атам паланчанын арбагына багыштадым. О жараткан Аллах Таала, менин ушул кайрымдуулугумду кабыл кыла көр, дуаларымды кабыл кыла көр деп дуа кылсаңыз, сиздин кылган кайрымдуулугуңуз, марттыгыңыз үчүн Аллах Таала сизге дагы мына ушундай эле сооп жазып коет. Ошон үчүн жанагы берген март эмес алган март деген кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Эгерде бир үй бүлөдө 5 адам болуп, 5өө тең бай болуп, ар кимисинин өзүнүн акчалары бар болгон болсо, анда 5өө 5 кой сойгонго милдеттүү болот. Эгерде үй бүлөдө кожоюн эле бай болуп, калгандары жарды болгон болсо, атасы бай болуп, балдары, анда ошо 1 кой жетиштүү болот бардыгына. Балдардын кээ бирлери бай болот. Атасынан бай балдары бар. Чоң атасы өлгөндө $1 миллион калтырган болот. Ханафи мазхабында талашы маселе. Ошол бай болгон жаш балдардын малынан курмандык чалынат дейт, бирок туурасы курмандык чалынбайт. Себеп дегенде курмандык чалуу үчүн балагатка жеткен бай жана мусулман болуш милдеттүү болот. Ооба.